24-уктуру. Менин эсимде калганы адамдын бүт денесине мен жасалган операция калган жок. Бир мисал, 9 жеринен бычак жеген 33 жаштагы Биц Наталья деген аялды алып келгенде бүт денеси канга чыланып, акыл эси жок, ичегиси сыртка чубалып жүрөт. Кан тамырынын согушу билинбейт. Жүрөгү араң эле согот. Бизде ушундай оорулууларды алып келгенде жашоого 5% шансы болсо, операция менен алып калууга болгон аракетибизди токтоосуз жасай баштайбыз. Менин эсимде мындайлар аман калгандар миңдеп саналат. Көп жеринен жарадар болгондо жүрөгүбү, өпкөсүбү, боорубу, кайсы органдын кан тамыры кесилгенине, үзүлгөнүнө өзгөчө көңүл буруп, биринчи кезекте кан аккан жерге операция жасап, тез аранын ичинде кан аккан тамырды токтотуш керек. Койду сойгондо деле кан агып бүткөндө солк этпей өлгөнүн билдирет. Адам деле ошондой. Кан ага берсе, токтотпосо, ал дагы майып болуп калат. Мындай убакта тездик менен аракеттешүү өтө чоң роль ойнойт. Бизге күн түн дебей оорулар түшөт дебедикпи? Ошого байланыштуу операция жасоочу залда аппараттар, жабдыктар, керек болчу буюмдар, марли, спирт, тикчүү чиптер жана башка ар дайым даяр турат. Өтө оор операцияга жаткырганда ана мынасына карабай, мээлей кие коюп, тез аранын ичинде кайсы кан тамырынан кан агып атса, ошону токтотуш керек. Ал эми могу Натальянын ичегиси тышта чубалып атат. Чубалганына карабай, ичегинин кан тамыры соо болсо, аягына калтырып жасаш керек. Бычак аялдын жүрөгүнө сайылган. Бирок жүрөк иштеп, булчуңу кыскан сайын кан дирилдеп агып атат. Мына биринчи иретте ушуну токтотуш керек. Жүрөктөгү жаратты тигип, кан акканын токтотуп, аял наркоз берген аппарат менен дем алып турат. Экинчи жараты дем алган сайын өпкөнүн тешигинен кан, аба шуулдап чыгып атканы көрүнүп турду. Өпкөнүн тешигин дагы тез тигип токтотту. Курсагы дагы 2 жеринен жарадар болгон. Ичеги чубалган менен анчейин кан аккан жери жок. Үчүнчү жараты көк боорду тешип кеткен. Көк боордон ушунчалык кан тез кетип, майып кылууга алып барат. Көк боорду тигиш өтө кыйын. Тиккенде жырылып, былжырап тешилип, кесип кетип жакшы кармабайт. Мындай убакта көк боорду тез алып салыш керек. Көк боор алынды. Андан ары карасак, боорго дагы бычак жеген. Муну дагы тез тигип канын токтотту. Андан ары бөйрөктү дагы тешип кеткен. Муну тигип токтоттук. Ушулардан кийин акыркы жолу ичегисин текшерсек, 2-3 жеринде жарат бар экен. Муну дагы тигип бүтөдүк. Анан куйругуна, бутуна, колуна дагы бычак сайылган экен. Булардын кан тамырлары соо, тигип бүттүк. Мындай учурда мындай ойлоп калуу мүмкүн. Ушунча жарадар болгондон кийин кантип аман калсын деп. Операция баштагандан тартып, 2 колуна, бутуна, кан тамырына тынымсыз кан жана башка дарыларды куюп турмай. Болбосо силер ойлогондой, адам тез эле операция убагында аягына жетпей, майып болуп калышы мүмкүн. Демек, каны азайган, түгөнгөн тамырын толтуруш керек. Антпесе, майы жок машинанын моторундай жүрөк кургак иштей албай калат. Жоготкон кандын ордуна ошончо кан куюш керек. Кээде бизде анча донорлук кан жок. Ошон үчүн операция убагында көкүрөк, ич көңдөйүнө чогулган өзүнүн канын 1,5 литр канын чогултуп кайра куйдук. Өзүнүн канын кайра өзүнө куюу бул өтө маанилүү. Донордун канына караганда өз каны ушунча жакшы жардам берет. Өл тирил мындай оор абалда калган оорулууну аман сактап калыш керек. Бул
биздин милдетибиз. Алы кеткенде өзүбүздүн сестралар, врачтар, студенттер, туугандары ойлонбой токтоосуз канын беришет. Ошентип Наталья айыгып кетти. Бул операция жасаган мен үчүн гана эмес, бүт хирургтарга алып келген ийгилик. 3-4 күндөн кийин эс учуна келгенде күйөөсү колдуу болгонун айтып берди. Экөөнүн ыркы келишпей, акыркы жолу сот аркылуу ажырашып, анысы Фрунзеден башка жака кетип калган. Жарым жылдан кийин кечирим сурап, сандалып келе баштайт. Түнкүсүндө келе баштады. Бирок эшикти ачкан жокмун дейт. Ошол күнү таң аткыча эшиктин алдында отура берет. Аңдып отуруп, эртең менен эчтекеден оюм жок, эшикти ача койсом, капысынан кирип келип, бычак менен сайып жиберди дейт. Өлдү деп ойлоп, жанында чипетме мылтыгы бар экен, өзүнүн оозуна салып, өзүн өзү атат. Тез жардам менен алып келатканда, анысы жолдо өлөт. Бул аял Наталья көпкө чейин келип учурашып, ыраазычылыгын айтып кетип жүрдү. Кийинчерээк көрүнбөй калды. Уксам, Россияга көчүп кеткен экен. Ушундай бычак жеп түшкөндөрдү операция жасап айыктырып, көп жылдар бою талыкпай иликтеп, изилдеп, илимий диссертация жазып, кандидаттыгын, докторлугун жактаган маркум Бектуров Жапар, кийин профессор, кафедранын жетекчиси болуп туруп, 53 жашында кайтыш болуп кетти. Жапардын окуучулары калды. Жапардын аткара албай калган иштерин окуучулары улантып атат. Улантып кетишине мен абдан ишенем. Окуучуларынын бири Самаков Алмаз. Ушул жүрөктөн бычак жегендерди Самаков изилдеп, жакшы ийгиликтерге жетишип, кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү жактап алды. Азыр Алмаз кафедранын доценти. Өсүп өнүп келаткан жаш хирургтарымдын бири. Биздин хирургияда ооруган адамдар үчүн да, хирургтар үчүн да мааниси өтө чоң реанимация, анестезиология деген бөлүм бар. Бул бөлүм 1980-жылы ушул жаңы оорукана салынып бүткөндө ачылган. Реанимация операциядан кийин же ага чейин өтө оор акыбалда болгон оокастарга жан киргизип, аларды кайра тирилтүү бөлүмү. 14 орундуу, өзүнчө бөлүм башчысы бар. Ар бир 4 оокаска бирден врач, 2ден медсестра. Башка бөлүмдөргө караганда булардын штаты 2-3 эсе көп. Өзүнчө лабораториясы, аспаптары бар. Керектүү дары-дармектер менен жабдылган, камсыздандырылган. Эң керектүүсү жаткан оруну. Адатта операциядан кийин оор акыбалда болгондо ар бири оодарылып кыймылдай албайт. Дем алышы, заңдашы, заара кылышы өтө кыйын. Бул керебетке ооруган адамды өтө ыңгайлуу, баш жагы, тизенин алды өйдө көтөрүлгөнгө ылайыкталып жасалган, буттарында дөңгөлөк. Аны кайда алып баргың келсе, таңуу бөлмөсүнө, операция залына, палатага көтөргөндө кыйналып көтөрүп жүрбөй, түртүп, дөңгөлөктү жылдырып кете бересиң. Бул бөлүмдө күн түн дебей өзүнчө дежурный врач, өзүнчө медсестралар иштейт. Алар операциядан кийин наркоздон ойгон элек, оор операция жасалгандардын жанынан карыш жылышпай, өзүнө келгиче, ойгонгуча тыкыйып отурушат. Өзү сүйлөп, ар бири кыймылга келгенде гана жалпы палатага которушат. Bir күндөн кийин, оорураак болсо 2-3 күндөн кийин которулат. Анестезиология же наркоз дейбиз. Бул жумуш реанимация иштери менен бирдей. Ошол эле наркоз берген врач реанимацияга барганда өзү аягына чейин карап дарылоого укугу бар. Наркоз дегенибиз операция жасай турган жерди оорутпоо. Наркозсуз жандуу адамга операция жасоого мүмкүн эмес. Операция жасатып аткан адам эч оорусун билбеши керек. Наркозсуз адам операцияга чыдай албайт. Ушунчалык катуу ооруйт. Ооруганына чыдай албай шок болуп, майып болуп калуусу да мүмкүн. Жеңилирээк операция болсо, ошол жасап аткан жердин, органдын сезишин жоготуш үчүн ушул күнгө чейин новокаин деген оорусун басып сездирбеген дары куюлат. Көп жыл мурун жалпы наркоз деп койчу элек. Аны
мурдуна маска коюп, эфир деген наркозду тамчылатып отуруп, эс үчүн жоготкуча күтүп, анан операция жасачубуз. Көп жыл болду. 30 жылдан ашып баратат. Жаңы ыкма боюнча наркоз операциянын алдында кан тамырына куюлат. Ошол замат ооруган адам эчтеке сезбей уктап калат. Өзүнчө дем алганы токтотулат. Андан кийин атайын наркоз берчү аппарат менен адамдын дем алчу кокосуна түтүк салынып, операция бүткөчө кислород менен аппарат аркылуу дем алат. Муну жаңкы биз айткан адис, врач-анестезиолог аткарат. Операция бүтөөр замат же бир аздан кийин, жарым, 1 сааттан кийин оорулуу өзү дем алып, ойгоно баштайт. Ошол замат кокодогу түтүк алынат. Адам өзү дем ала баштайт. Мурунку наркоздорго караганда бул наркоз ооруган адам үчүн да, айрыкча хирургтар үчүн да өтө утуштуу. Себеби мурункудай кыйкырык өкүрүк жок. Адам эчтеке сезбей уктайт. Деми кыстыгып, ичи чыңалып, көппөйт. Канча убакыт жасасаң дагы, кээде операция 5-6 саатка созулуп кетет. Ошончо убакта ооруган адам эчтеке сезбей тынч жатып берет. Бул наркоздон кокустук болбойт. Болсо да өтө сейрек. Бул илимдин, техниканын өсүшүнө байланыштуу келген жетишкендик. Мурда чоңураак операция болсо колу бутун таңып, эфир деген өтө жыты жаман наркозду дарыны мурдуна такалган маскага тамчылатып отуруп, тыбыратып, өкүртүп атып уктатып желек. Уктай баштаганда жанагы мас кишиге окшоп кээси ичиндеги жашыруун сырын айтып жиберчү. Азыр болсо наркоз деген башкача. Мурунку наркозго салыштырганда айырмасы асман менен жердей. Азыр наркоз алган адам үчүн да жыргал десем болот. Акылдуу илимпоздор, инженерлер ойлоп таап чыккан. Наркоз берчү атайын аппараттан операция болчу адамдын кан тамырына уктатчу дары куйганда анын дем алганы токтотулат. Атайын түтүктү адамдын өпкөсүнөн дем алган түтүгүнө оозунан ачып туруп салат. Ушул түтүкчөнүн тышкы учун аппаратка кошуп бириктирип, аппаратты иштетүүгө кое берет. Аппарат аркылуу жалаң таза кислород берип, операция бүткөнчө адамдын ордуна ушул аппарат дем алдырат. Наркоз берген анестезиолог бул боюнча атайын даярдалган адис врач жанында такай туруп, кандай дем алып атат, тамырынын кан басымын өлчөп, көзүнүн карегин карап, дарыны ашык же кем кылбай берип турат. Наркоз алган адам ойгонбой, уктай берип, операция убагында эч ооруганын сезбейт. Кыймылдап, тыбыроо деген жок. Ыйынып, ичи көп операцияга жолтоо кылбайт. Эң жакшы жери операциядан кийин тез эле ойгонуп, өзүнө келет. Жүрөк айлануу, кусуу, баш ооруу деген болбойт. Операция убагында да, кийин да эч зыяны жок. Эгерде наркоз берип аткан врач дозасын аз же көп кылып жиберсе, өтө опурталдуу. Наркоз бере турган врач ага чейин мындай адистикке абдан дыккаттык менен даярдалып, кынтыксыз үйрөтүлөт, сынактан өтөт. Мындай жооптуу иш көрүнгөн эле врачтын колунан келе бербейт. Операциянын ийгиликтүү жүрүшү, бүтүшү, хирургтардын нервин жебей, бирден бир ишенимдүү жардамчысы ушул врач-анестезиологдор. Бизге айрыкча бычак жегендердин көпчүлүгү аман эсен жеткирилет. Себеби 95-98% бычак жегендер мас абалында түшөт. Арактын ушул учурда чоң жардамы тиет. Мас болгондо наркоз бергендей болуп, ооруганын сезбей калат. Соо адам ушундай абалда болсо, бизге жеткиче майып болуп калуусу, ооруганын көтөрө албай, чыдабай шок болуп өлүп калуусу мүмкүн. Ушуга бир мисал. Көп жыл мурун айтпадымбы, жогоруда тез-тез дежур болчу элем. Дежур болбой калганда тынымсыз чакыра беришчү. Дежур элем. Түнкү саат 2-лерде биздин тез жардам берүүчү машина менен масты алып келишти. Өкүрүп, кыйкырып, кээде ырсаңдап күлүп коет. Жаш эле чыгаанды милиция коштоп алып келди. Карасам, ичегиси тышта жатат.
чогултуп туруп пальтосу менен ороп коюптур. Коштоп келген милиционердин айтып бергени: булар үчөө болчу. Биз булардын артынан көзөмөлдөп аңдып жүрдүк. 2-3 сааттай ууруда кылышты. Бирөөлөрдү тоноду. Аягы эмне менен бүтөөр экен деп аңдып жүрдүм. Бир караңгы жерге үчөө туруп алып, бири-бири менен урушуп калышты. Жанымдагысы муну бычак менен капталына сайып туруп, курсагын жара тартты. Чуркап барсак, ичегиси тышка түшүп калыптыр. Чогултуп, чапанын орой салып, тез жардам чакырып алып келдик. Карасам, ичегисинин көпчүлүгү сыртта жатат. 4-5 жеринен ичегиси кесилген. Кум, топурак аралаш. Ооруп жатат деп койбойт. Тескерисинче сүйлөп, бакылдап атат. Абдан кызуу. Мына арактын күчү, таасири. Мунун баарын тазалап жууп чыгууга убакыт өтө көп кетет. Анан анча тазалачу суубуз да жок. Милиционер булар бандиттер дегенден кийин тобокел деп кириштим. Мындай адамдарда операция убагында, операциядан кийин эч татаалдашуу болбойт. Көп көрүп, тажрыйба топтоп калдым эле. Узун шланганы суунун түтүгүнө туташтырып, ошол суу менен огородду сугаргандай аттырып жууп, кум топурагын богун кетирип туруп, аягында өзүбүздүн таза фурацили менен бир сыйра чайкап жууп, карасам, ичегинин кесилген жери көп. Анын баарын тигип отуруштагы убакыт алат. Негизинен операциядан кийин ошол тигилген жерлердин бирөө кармабай калса, анда бүттү. Перитонит болуп кайтыш болот. Андыктан жогору жагынан ичегисинин соо жерин таап, жарадар болгон ичегинин ылдый жагын толугу менен алып салып, калган таза жагын улаштырып, кайра тигип салдым. Эми бул түшүнгөн кишиге өтө оору. Операция деген өтө оор. Операция бүттү. Анда реанимация бөлүмү жок. Палатага жаткыздык. Канча жер аман калган деп өлчөп көргөндө, кесилген ичегилердин көлөмү 1,5-2 метрге чейин экен. Эртеси эртең менен биринчи эле ушундай оор операция болгондорго чуркап барып көрмөй, аманбы же жокпу деп кирип барсам эле керебети бош. Ойлодум, кеткен экен деп. Сестрага кыйкырдым. Сестрадан качан өлдү деп сурасам, өлгөн жок, азыр эле жаткан дейт. Кайра чуркап палатага барсам, баягы кишим терезеге чыгып алып, тыштагы туугандар менен сүйлөшүп атат. Мен чочуп кетип: "Эй, тез жат! Сага азыр турууга болбойт, эрте али!" дедим. Курсагын көрсөм, түзүк экен. Ооруп атат дегендин ордуна качан тамак бересиңер деп турбаспы? Кээде бизде ушундай укмуштар болот. Бул адамга кеминде 4-5 күн тамак ичүүгө болбойт. Биздин сөздү уккан да жок. 2-3 күн милициялар кайтармыш болду. 3 күндүн ичинде туугандарыңдын баарын жайлаштырып койсо керек, келбей калышты. 9 күндөн кийин оорукананын режимин бузгандык үчүн чыгарып жибердик. Бул адам эмне болду? Эмнеге операция жасалды? Ойлогон да, сезген да жок. Мындай адамдардын жаны бек болот. Ал эми мындан жеңилирээк, иштеген түзүк адам түшсө, күн-түн дебей жанынан чыкпай, болгон күчтүү дарылардын баарын куюп берип жатсак дагы, түз кырсыксыз айыгып кете албайт. Арактын бир зыян жери. Бир убакта эл арасында таркап кетти эле. Ичин катуу ооруса, 100 же 150 грамм аракка бир чай кашык туз салып, аралаштырып ичип жиберсең, тып эле басылат деп. Айрыкча ашказанында жарасы барлар ач карын арак ичкенде жарадагы нерв системасын сездирбей салат. Ошондо тамак ичкенде оорутпай калат. Бул арактын таасири тарагыча. Тарагандан кийин мурункудай эле ооруй берет. Мен ушундайдын бир тобуна операция жасадым. Ар дайым оорусун шылтоо кылып иче берип, кээси алкоголикке айланат. Жаранын тегереги темирдей катып калат. Бизге келгенде операция өтө кыйынчылыкка өтөт. Эң жаманы, аппендициттин катуу приступу убагында оорусун басат деп, жогоруда айткан рецепт менен ичип алышат. Арак таасир эткенче оорусун басат. Арактын таасири бүткөндө оору кайра башталат.
Ошентип мына басылат деп отуруп убакытты өткөрүп жиберип, аппендицити жарылып, перитонитке айланып кеткендер болот. Мындай оорулуулардын бир тобун жасадым. Кудай жалгап, кийинчерээк элдин түшүнүгү өзгөрүп, жаман болоорун билип алып, азырандай оорулуулар кезикпей калгансы да. Бул өңдүү көрүнүш түшүнгөн, жогорку билимдүү адамдардын арасында көп кезигишчү. Жогоруда айтып кетпедимби? Ушул 60 жылдык эмгегимде 20 000 адамдын өмүрүн өз колум менен операция жасап аман алып калдым деп. Көпчүлүгү эсимде, эч качан эсимден чыкпайт жана унутулар эмес. Ошолордон дагы мисал. 1968 жылдар болсо керек. Мени өкмөттүк ооруканага консультацияга чакырып калды. Барсам, оорулуу адам Кулатов аксакалдын байбичеси экен. Көрүп атканда ал кишинин аялы экенин билген жокмун. Катуу ооруп жаткан экен. Денеси, көзүнүн агы саргарып кетиптир. Ооруганым 4-5 күн болуп кетти. Адегенде ичим катуу ооруп, айрыкча оң кабыргамдын алды ооруду. Анын эртеси эле ушинтип саргара баштадым, дейт. Сурап көрүп отуруп, өтүнүн таш оорусу бар экен. Ташы жалпы өтчү түтүккө өтүп, өттү жүргүзбөй салып, өтү кан тамыр аркылуу бүт денеге таркап, саргарып кеткени байкалды. Оорулууну бизге хирургияга которгула, операция жасаш керек дедим. Макул болушуп, ошол эле күнү бизге которушту. Бизге жаткандан кийин, бир аздан кийин Төрөбай Кулатов келип, жанында отурат дешти. Жетип кирип барсам, Кулатов отурат. Мурун кийин көп деле көргөн адамым эмес эле. Сүйлөшүп отуруп, Төрөбай Кулатовичке баарын түшүндүрүп, тез операция жасаш керек. Бул киши сиздин кызыңызбы? Же карындаштарыңызбы? Деп ачык ооз жаным сурап калдым. Чынында аялы өтө жаш көрүндү. Кулатов жылмая күлүп туруп, жигит, бул менин кызым да, карындашым да эмес. Менин аялым, деп турбаспы? Кечириңиз агай, мен байкабай деп жобурамыш болдум. Бирок жакшы абалда калган жокмун. Өзүмчө ай ушу менен байкабай ачык айтып, лап демей жаман жагым бар деп өкүнүп калдым. Дагы ошол убакта чоңдор туугандары ооруса Москвага алып кетип, ошол жактан дарылатчу. Ал аялым дегенден кийин операция жасаш керек. Москвага алып кетесиз го? Десем Төрөбай ага, жигит, Москвада эмне бар экен? А сен бул жерде эмне кыласың? Эч жакка алып барбайм. Ушул жерде өзүң жаса, деп калды. Мен, рахмат агай, ишенсеңер мен даярмын, дедим да, ушуга чейин билчүмүн. Москвага алып кетип калышканын, деп кошумчаладым. Ошентип, ишеним болгондон кийин операция жасадым. Эми айтпаңыз. Ошондогу менин ойлонгонум. Мындай чоң адам болсо, кандай болот? Ар бир операцияда ойлойсуң, эмне болот, кандай бүтөт? Ар түрдүү жаман ойлор башыңда айланып тура берет. Мындай операция боюнча менде жакшы эле тажрыйба болуп калган. Ошентсе дагы бул кишиники өтүн деле эмес, таш өттөн ары өтүп кетип, татаалдашып, саргарып кеткен. Бул операция 2-3 эсе татаалыраак. Өтү чоңоюп, шишип кеткен. Ичинде таш толтура. Аркы өт жүрчү, жалпы түтүкчөдө дагы таш жүрөт. Өтүн алып, андан ары өттүн түтүкчөсүн кесип, ичиндеги ташты алып чыгып, операцияны бүттүк. Күн түн дебей, жакшы болгуча бир жума үйгө баруу жок. Ушул адамдын жанындамын. Күнүгө Төрөбай аксакал келип, ал жайын сурап кетет. Калган телефон чалуулар. Кудай жалгап, аялы акырындык менен оңоло баштап, 14 күндөн кийин үйүнө чыгып кетти. Мен үчүн чоң кубаныч, жеңиш болду. Мындайда бир жума күн түн дебей, эс албай, чалабала уктап жүргөнүм, аменесен айыгып чыгып кеткенде, ошол кыйналганың бир күнгө татыбай, кайрат дем берип калат. Муну мен башымдан бир нече жолу өткөрдүм. Үйүнө чыгып барганда
Субалиев, Сүйүнбаев көргөнү барып, ал жайын сурап отурганда, Төрөбай Кулатович мага өтө ыраазы болуп, тигилерге көрсө биздин балдар деле өсүп өнүп калыптыр деп айтыптыр. Кийин муну мага Акматбек Сүттүбаевич айтып берди эле. Ошонун эртеси эле Кулатов өзү мага телефон чалып калды. Кече келип кетишти. Булар сени тааныбайт экен. Сүйүнбаев айтты. Ушул Мамакеев эртең мага келип кетсинчи деп, деди. Мен рахмат агай, дедим. Эртеси саат 10-да жетип бардым. Анда ал киши министрлер советинин төрагасы эле. Барсам, бир топ киши күтүп отурушуптур. Кыйла күтүп отуруп калдык. Жардамчысы болсо керек. Жыргалбаев турду башкарып, киргизип чыгарып турат. Бул мекемеге биринчи барышым эле. Бир аздан кийин турду тиги кишиден чыгып, кабыл алынбайт. Бул киши районго командировкага шашып атат. Кете бергиле деп турат. Туруп кете баштаганда чыгып бараттык эле. Турду кирип, кайра тез чыга алып, ким Мамакеев дейт. Мен десем, сизди чакырып атат дейт. Чуркап кирип бардым. Сүйүнбаевди көп деле таанычу эмес элем. Түз эле, Мамбет, мен сени келип кетсин деп Кулатовго айттым эле. Атайын чакырткандан кийин отур, эми сүйлөшүп алалы, деди. Мен көрүп турам шашып атканын. Ошондо эле көзүнөн байкап, мамиле жасаган убактар эле. Акматбек Сүттүбаевич, мен сиздин шашып атканыңызды көрүп турам. Сиз кайсы күнү десеңиз, ошо күнү келейин, десем, рахмат Мамбет, түшүнгөнүңө. Чынында эле шашып аттым эле. Анда эртең саат 10-да кел, шашпай, ошондо сүйлөшөлү, деп кое берди. Ойлодум, шашып атса, анча жакшы сөз болбой калат го деп. Эртеси саат 9-да жетип бардым. Дем алыш күнү экен. Байкабай айтып койдук деп күмөн болдум. Барсам, Жыргалбаев отуруптур. Мени бүгүн саат 10-да кел деди эле, десем, бүгүн жекшембиге кандайча айтып койду экен, деп күмөнсүндү. Ошентсе да канчейин күтө туралы. Бул өтө так адам эле, айтканын унутпаган, деп турду кошумчалады. 10-го 20 мүнөттө калганда Сүйүнбаев өзү турдуга телефон чалып, Мамакеев келдиби, деп, турду жанымда отурат, деди. Тез эле жетип келди. Бакылдаган ачык, сонун киши көрүндү. Кел Мамбет, эми шашпай сүйлөшүп алалы. Кулатов айтып берди. Аялынын айыгып кеткенине өтө ыраазы болуптур. Акматбек Сүттүбаевич, мен адегенде билбестик кылып, жаңылып, кызыңыз беле деп жиберип уят болдум, десем, чын эле байкаптырсың. Бул экинчи аялы. Аялынын сиңдиси болчу. Аялы өлүп калып, анын сиңдисин алган. Мамбет, рахмат, абдан жакшы өсүп келе жатыпсың. Бирине баштадың. Мындан ары дагы ишиң ийгиликтүү болуп, өзүбүздөн чыккан хирургтарыбыз бар деп, Москвага ары бери чуркабагандай бололу, деди. Рахмат агай, аракет кылам, деп отурдум. Эми Мамбет, менде эмне суроолуң бар, деди. Биринчи эле келип, анан мунум жок дегенден, кичине тартынып турдум эле, өзү үйүң кандай, деди. Ушул жерден ыгы келе түштү. Үйүм бар, бирок чоңойгон сайын кичирейип тар болуп баратат, десем, мен сага үй берейин. Фрунзе көчөсүндө биздин Соминдин үйү салынып атат. Бир имараты бүтүп берилип калды. Жанында сала баштады. Ошол бүткөндө каалаган кабатыңдан 4 бөлмөлүү үй берейин, деди. Мен ал үйдү баргыча барып көрүп, таанышып алдым эле. Бүткөн үй 4 кабат. Бирок эч ким кире элек экен. Жандагы салуунчу үйдүн жаңыдан эле чоңкуй казылып атыптыр. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.